Бир партада 4-төн отурушат. Соц тармактарга номер 29 гимназияда тартылган видео жарыяланды. Соц тармактын Жылдыз Бекбаева аттуу колдонуучусу Бишкектеги номер 29 гимназияда тартылган видео менен бөлүштү. Балдарыбызга убал эле болду. Мектеп салгылачы айланайындар. Мектеп. Балдар мектептерге батпай калды. Класстарда 45-50дөн окуучу. Партада шпрот болуп тыгылып 4-төн отурушат. Балдар кысылып отуруп кантип жазат, кантип окушат деп суроо салды колдонуучу. Көлбаевдин уюшкан кылмыш тотоонун мүчөлөрү ишкерлерден акча опузалаган деп кармалды. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыш тотоонун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Жеке ишкердик менен алектенген адамдардан өзгөчө ири өлчөмдөгү акча каражаттарын системалуу түрдө опузалап алуу боюнча 5 сентябрда Камчы Асанбектин уюшкан кылмыш тотоонун мүчөлөрү кармалган. Алар 1984-жылы туулган Эдил Абдулдабеков, 1993-жылы туулган Бекзат Дөөлөтбек уулу, 1972-жылы туулган Александр Лепихин, 1972-жылы туулган Дмитрий Киршанов, 1995-жылы туулган Кеңешбек Токтакунов жана 2001-жылы туулган Мээринбек Тыныбек уулу. Жогоруда аталган адамдар УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмыш иши боюнча тиешелүү атайын тергөө амалдары жүргүзүлүп, жаранга таандык кылмыш тотоонун башка мүчөлөрү аныкталууда. Жогорудагы адамдардын аракеттеринен жабыр тарткандар болсо, УКМКнын 0312 64 04 75 ишеним телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот деп айтылат маалыматта. Булак кабар кежи. УКМК 150 000 сом пара алган эсеп палатасынын тышкы адиси кармалды. Эсеп палатасынын тышкы адиси тарабынан пара алуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, эсеп палатасынын тышкы адиси финансылык ишмердикке формалдуу түрдө аудит жүргүзүү үчүн Талас мамлекеттик университетинин кызмат адамдарынан 150 000 сом өлчөмүндө пара алгандыгы аныкталды. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 2022-жылдын 3-сентябрында эсептөө палатасынын тышкы адиси кармалып, Талас облустунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан жогорудагы фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Манас аэропортундагы Канаданын тоолору бар баннерди блогердин постунан кийин алып салышты. Манас аэропортуна Канаданын тоолору тартылган баннер иленген. Аны байкап калган блогер Тынчтыкбек Мухамбетов Инстаграм барагынын тарыкчасына пост жарыялаган. Эгер турист ошол жерге барам десе, Канадага салып ийгиле деген ал тартып алган баннерди какшыктап. Ал эми Манас аэропортунун басма сөз кызматы клубтун кабарчысына азыркы учурда баннер алынып, жакын арада жаңысына алмаштырыларын билдиришти. Манас аэропорту активдүү, байкоо жөнөмү күчтүү жүргүнчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдирет. Кыргызстандын керемет жаратылышын Швейцария, Канада, Исландия, Шотландия, Израиль жана башка өлкөлөрдүн табияты менен салыштырышат. Себеби ал түрдүү жана укмуштуудай деп билдиришти аэропорттон. Казакстандан Кыргызстанга 10 миллион сомдук мал айдап бараткандар кармалды. УКМКнын чек ара кызматы Казакстандан Кыргызстандын аймагына бодомал айдап өтүүгө аракет кылган Кыргыз Республикасынын жарандарын кармады. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге караганда, Чүй облусунун аймагында 157 баш бодомал жана 174 майда жандык айдап өтүүгө аракет кылган 39 жаштагы кыргыз жарандары колго түшүрүлгөн. Алдын ала маалымат боюнча айдалган мал 10 миллион 460 000 сомго бааланды. Документтери текшерилген соң мал өткөрүүгө аракет кылгандардын иши андан аркы териштирүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүп берилгени айтылды. Депутаттар аткаминерлердин орус тилиндеги баяндамасын угуудан баш тартышты. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитетинин жыйынында жогорку кеңештин депутаттары орус тилиндеги докладды угуудан баш тартышты. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев, суу чарба кызматынын директорунун орун басары Абдивай Жайлообаев, айыл чарба министринин орун басары Нурия Соронова жана суу чарба кызматынын инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу департаментинин директору Улан Төрөгелдиев баяндама жасоо үчүн келишкен.
Улан Төрөгелдиев баяндаманы расмий тилде берүүнү суранды. Бирок депутаттар өтүнүштү четке кагышты. Кыргыз тилин өнүктүрүү максатында мурда мамлекеттик тилде гана баяндама угууну чечкенбиз, деди комитет башчысы. Садык Шернияз алтын төш белги менен сыйланды. Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз Түрксойдун жогорку сыйлыгы менен сыйланды. Алтын төш белгини Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев атайын Парижге барып тапшырды. Бул туурасында элчи Фейсбукка жазды. Султан Раев Парижге Түрксойдун эң жогорку сыйлыгын, алтын медалын мага тапшырганы келиптир. Аны элдин астына чыкканда айтып жатпайбы? Атайын менин көңүлүм үчүн убара тартып келген агама бир чети ыраазы болдум. Кубандык, мактандык, сүйүндүк. Түрксойго ыраазычылык билдирдик, деди ал. 4 сентябрда Парижде Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата майрамдык концерт өттү. Орусиялык ырчылардын Кыргызстанга келишине каршы акция өттү. Бүгүн 5 сентябрда бир катар жарандык активисттер маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алар Крымды Орусиянын бир бөлүгү деп жарыялаган ырчы Филипп Киркоровдун Кыргызстанга концерт коюшуна каршылыгын билдиришти. Акцияга жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров, журналист Самир Өсөров жана Борьба за мир коомдук уюмунун жетекчиси Валерий Булашев катышты. Алар колдоруна агрессордун ырчысына жол жабык, биз тынчтык үчүн деген плакаттарды кармап турушту. Булак говорит ТВ. Ысык көл. Көлбел жайлоосунда туристтердин унасы сазга тагылды. Бүгүн 5 сентябрь күнү Ысык көл облусунун Ак Суу районунун Шахты Жыргалаң айылынын Көкбел жайлоосунда эс алууга чыккан 2 чет элдик турист жолдон адашып, унасы сазга тыгылып калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда жерине аталган министрликтен Тоо кен куткаруу кызматынын 7-өзүнчө мобилдештирилген Тоо кен куткаруу взводунан 3 куткаруучу тартылып, унаны саздан сүйрөтүп жолго чыгарып беришкен. Жабыркагандар жок. Сөөгү туннелден табылган. Кадамжайда 14 жаштагы кыз киши колдуу болду. Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кыз киши колдуу болгонун Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 4 сентябрь күнү саат 15:25 чамасында милицияга Кадамжай районуна караштуу Алга айылынын тургуну чалып, мал жайып жүрүп, Ноғардан айылынын түштүк тарабындагы сел өтүүчү туннелдин ичинде белгисиз аялдын сөөгү жатканын кабарлаган. Аталган факт райондук ички иштер башкармалыгынын электрондук журналына катталган. Аялдын өздүгүн тактоо учурунда ал Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын тургуну 14 жаштагы кыз экени аныкталган. Ал колу артка жип менен байланып, муунтулган абалда жаткан. Эмнеден көз жумганын билүү үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган деп айтылат маалыматта. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодекстин 122 беренесинин 2 бөлүмүнүн 3 пункту боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкча миликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын 24, 25 жана 27 жаштагы тургундары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. ЖМКлардын алдын ала маалыматы боюнча кыз зордукталган.